конвейер система керекпи бизге, керек эмеспи? Чоң келечектеги заказдарына конвейер системасы гана алып келе алат. Для чего нам нужна конвейерная система? Для уменьшения себестоимости, чтобы конкурировать с другим рынком. Конвейер системаны азыр шаардагы цехтерге койгонго бир аз кыйынчылык болуп атат. Сен массовый производство кылып атасыңбы? Анда бул өзү конвейер. Автоматташтырылган машинкалар. Буларды каяктан алабыз, качан алышыбыз керек? Бизге бүгүн керекпи? Естественно, они дают в первую очередь качество продукции. Сразу эле кымбат автоматизированный машинкаларды алууну эч сунуштабайм. Компаниянын жетекчиси буну теоретически эсептеп түшүнүш керек. Но эти $1,5 миллиона они в среднем за год окупят. Эртең менен производство башталды, жарым саатта упаковкада даяр товар турат. Антпесек биз суроктон Кыргызстан жетишпейт, Кыргызстан бирок тигет. Мы не должны бежать за низкой себестоимостью. Это нас погубит. Жетекчи айтканда жасай турган убак болуш керек. Салам достор. Бүгүн биз Кыргызстандагы тажрыйбалуу ишкерлерди чакырдык. Буюрса сиздерге бул жерде чоң маалыматтарды алып бергенге мен аракет кылам. Ушул иш-чарабызга спонсор болгон Толор улуттук брендине терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе келген коноктор менен сиздерди тааныштырайын. Биринчи Азамат Кожогулов, Басико брендинин өкүлү, Марат Султанов, Кулброс фабрикасынын өкүлү, Айпери Болотова Кул Групп компаниясынын өндүрүш жагындагы башкаруучу. Анда эмесе бүгүн биз коомчулуктан келген суроолорду талкуулайбыз. Коомчулукта ар кандай суроолор бар бүгүнкү күндө. Биз сиздер менен азыр биринчи маегибизде 4 суроону талкуулайбыз. Ушул 4 суроо бул бүгүнкү күндөгү биздин өндүрүшчүлөрдүн ичинде көйгөйдүү маселе болуп келатат. Себеби көпчүлүгүбүз ушул нерселерди түшүнбөгөндөн, билбегенден улам мындай айтканда көп акчаларды жоготуп атабыз десек туура болот. Ушул нерселерди биз мүмкүн болушунча жөнөкөй тил менен түшүндүрүп, элдерге жеткиргенге аракет кылайлы. Бул биринчи суроо, хронометраж деген эмне? Бул хронометражды ким кантип эсептейт? Буну качан башташ керек? Же болбосо бул эсептебей койсок эмне болот? Эсептесек кандай бир жыйынтык чыгат? Жалпы биз ушул боюнча бир талкууну баштадык. Анда эмесе биринчи суроону мен Азамат сизден баштайын. Саламатсыңарбы? Менин атым Кожогулов Азамат Жолдубаевич. Уруксат болсо мен сразу расмительно өтүп кетейин. В сфере швейного бизнеса, можно сказать, впервые так столкнулся я в 90-е еще годы, когда был студентом. Мы покупали ткань на ковольно-суконном комбинате, отшивали брюки, продавали. И с тех времен, так скажем, зарплата у наших цехов получилась посубботно. Да? Был выходной день на субботу на Дурдое, когда все швейники оптовый день продавали, и потом раздавали зарплату швейникам. То есть это такая нехорошая история, которая нам привела к еженедельной зарплате. Мой опыт работы, управления более 26 лет. Я руковожу различными компаниями, не только швейными компаниями, разные очень компании, и совместные предприятия были, и карго были. На сегодняшний день я являюсь директором швейного предприятия Базико Премиум, на котором мы установили автоматизированное оборудование, аналогов которого в Кыргызстане нету. Оборудование интеллектуальное, подвесное, то есть оно распределяет автоматически работу между швеями по всему пошивочному цеху. Что дает и какую пользу дает это оборудование? Плюс автоматизация. При распределении автоматом весь человеческий фактор и распределение, которое идет людьми в цехе, как сегодня уже упомянули помощники, так в разных цехах их по-разному называют, помощники швей или еще как их можно назвать, которые распределяют, носят крой, приносят крой, либо сами эти швеи делают, либо технологи этим занимаются. Это все уходит, то есть необходимости в этом теряется. У нас две фабрики. Первая фабрика у нас до сих пор работает индивидуально. На ней работает около 120 человек. Мы там систему не стали менять. Мы построили новую фабрику в соседнем участке и полностью ее оснастили современным автоматизированным оборудованием. И на этой фабрике работают всего
30 швей. Ну, не считая упаковку и все остальное. Если сравнивать автоматизированную фабрику и индивидуальный пошив, то у нас увеличилось практически 50, на 100%. То есть, если у нас цех индивидуальный шьет, 30 человек шьют примерно, мы шьем рубашки, около 600 единиц в день, то автоматизированная линия с этим же количеством швей дают 1200. То есть на 100% увеличение идет. За счет автоматизации, плюс, естественно, это линейная система, там уже распределена работы по операциям. Поэтому образование, то есть швеи, которые работают на автоматизированной линии, так скажем, квалификации высокой не нужны. Если индивидуальщики там полностью все шьют, то здесь только операционно. Плюс, что дает, какой плюс еще дает, то мы полностью применили автомат машины. То есть все сложные узлы в рубашках, мы шьем рубашки, это воротники, стойки, манжеты, запашивочные швы, двухугольные швы, шлиц у рукавов, очень сложные моменты именно в рубашках. Они все шьются машинами, автоматами. То есть швеи это не шьют. Стоит студент, практикант, можно по-разному назвать, научили нажимать кнопку, научили пользоваться программой, все. Но качество, естественно, выходит в стандарте и наивысшего качества. То есть, повторюсь, автоматизация швейного предприятия, если сравнивать с индивидуальным, поднимает на 100% выпуск количества, естественно, качество. Если у нас линия идет операционная, уже линия стоит, то при автоматизации мы минимум на 30% увеличим выпуск продукции. В этом и большая разница. Если взять международный опыт фабрик, если возьмем тот же Китай, то все, так скажем, современные и старые уже большие фабрики Китая, они уже все перешли на эту систему. То есть я думаю, если Китай переходит на эту систему, значит это выгодная система. И мы работаем уже больше 1,5 года с этой линией, и мы видим, да, что это дает большой плюс. Рахмат. Азамат дагы бир тактай кетчү нерсе, эгерде силер 30 кишиге ылайык автоматташтырылган системаны курган болсоңор, жалпы суммасы канча суммага турду? Тут все зависит, опять же, индивидуально, смотря что мы шьем. Если мы шьем рубашки, нам в автоматизацию нужно ставить определенные машины-автоматы. Это шаблонные машинки, это автоматы шлица рукавов и так далее и тому подобное. Там автоматы пуговичные. Например, если взять пуговичную машину, она у нас тоже сравниваю со старой с первой, она, если с автомат подачи, 1,5 раза уже быстрее дает. По деньгам получается, что подвесная линия, одно рабочее место стоит примерно $2000. А уже то, что вы в линию поставите, какие машины-автоматы будут стоять, это уже другой вопрос и другая цена будет, естественно. $2000 болгон болсо анда канча убакыт тактайт өзүн? Объем, смотря в зависимости от объема. Вот смотрите, разница, я сегодня уже говорил, что по сравнению с первой и второй фабрики процент выхода в 2 раза увеличился. То есть мы в 2 раза ускорились, естественно, у нас прибыль, можно сказать, мы экономим на зарплатах примерно 30 швей, да, если вот эта линия там 30 швей живет, то есть 30 швей мы экономим, да. То есть если мы в среднем берем там $400, к примеру, скажем, $400 зарплата ежемесячной швеи, вот можете умножить 30 на экономию на 30 швей, там на $400, и за сколько это можно сэкономить. Минимальная линия должна быть около 40 рабочих мест. Жакшы түшүнүктүү. Бул жерде Марат, бул автоматташтырылган система, бул биздин ассистент швея деген кыздын жумушун аткарып атат. Бирок ушул сенин оюңча канча пайыз экономду кылат? Ассаламу алейкум, биздин көрөрмандар, биздин коноктор, кандайсыңар? Сүймөкул байке, биз өндүрүштө сөзсүз түрдө автомат машинада колдонушубуз керек. Механический машина колдонгон учурда эле болот.
бирок бул ар бир кыймыл аракеттин эсебин чыгарып көрүш керек. Хронометражга тиешелүү мен айта турган тема. Кайсы бир кыймылды биз эффективдүү болуп атабы же болбой жатабы, биз анын эсебин чыгарышыбыз керек. Эсебин чыгарганда секундага алып, ар бир адамдын ошол кройдун келгенден баштап бүткөн акыбалына чейин канча кыймыл кылды, ошол кыймылдын ичинде ар бир кыймылга канча убакыты кетти. Ошол убакыттардын ичинде автоматташтырылган кайсы бир тетиктер, кайсы бир аппаратуралар бир жалпы эсептен айтайлы бир 40 секундалык жумуш болгон болсо, ошонун 2 же 3 бөлүгүн автоматташтырып кете алат. Баары бир адамдын колу иштеш керек. Тигүүдө адамдын колу иштейт, андан эч ким эч жака бул күнгө чейин кете алган эмес. Бул нерсе боло берет. Бул жерде эсептеп чыгыш керек. Эсептеп чыгыш керек, ушул секунда бүгүн автоматташтырылган машина алынса, анда ал канча адамдын жумушун айлыгынан бизди куткарып атат. Ошол куткарган айлык машинанын баасы $1000 болушу мүмкүн, $5000, $10,000 машинка болушу мүмкүн. Ошонун эсептеп чыгыш керек. Канча убакытта бул окупаемость болуп бүтөт. Окупаемостька эгерде швейный отраслда 2 же 3 жылда чыкпаса, анда кыйыныраак. 2 же 3 жылда сага окупаемость берсе, анда бул аппаратты алыш керек. Бул сөзсүз түрдө эле бул ассистенттин жумушун аткарган эмес, башка дагы тиккендеги бир операция дагы бүткөн автомат машинка болушу мүмкүн. Же дагы бир башка тигүүгө тиешелүү кандай автомат машинка болсо дагы буну эсебин чыгарып көрсө болот. Механикалык машина, анын баасы, жумушчу, ага төлөнгөн айлык акы, алардын совокупно 4 жылда, 2 жылда же болбосо 1 жылда кеткен расходу, автомат машинка менен, ал автомат машинканы дагы эле бирөө иштетиш керек. Ага 3 машинкага бир адам иштеген болсо, ошо бир адамдын айлыгы суммасында бизге выгодный болсо, 2 же 3 жылдын ичинде актап кете алса, анда өтүш керек. Мен ушинтип эсептемекмин. Биздин фабрикада эсептерди ушинтип жүргүзөбүз көбүнчө. По окупаемости линии, вот на сегодняшний день мы сейчас рассчитываем одну узбекскую фабрику по автоматизации на 800 человек. Там большие вложения, большая фабрика, но я вам скажу, что там больше $1,5 миллиона будет вложений, но эти $1,5 миллиона они в среднем за год окупят. За год. Потому что там будет применяться не просто линия подвесная, а в линии еще будет применяться машины-автоматы, которые будут... Вот в этом же случае машина-автомат будет заменять там минимум 4-5 швей. То есть одну операцию, которую 5 швей делают, машина-автомат и один оператор будет делать по объему работы. То есть здесь очень такой выгодный вариант идет в любом случае. Менин учурумда мындай болгон, өзүм ошол автомат машиналарды алып баштаганда бир распашивалка автомат машина сен айткандай 4 кишинин жумушун алмаштырган. Бирок ошол учурдагы $2800 алган машинка жөнөкөй $600 алынган машинкадан бир канча эсе көп болчу. Бирок ушул машинка 4 кыздын айлыгын алып келгенде 4 айга жетпей өзүн актап койчу. Демек автоматташтырылган жерде сөзсүз эконом бар. Бул үчүн башында бир чоң акча төлөшүң мүмкүн, бирок андан кийин анын үзүрүн көрөсүң. Дагы бир тактап кетчү нерсе, Азамат. Силерде 1 секунда канча тыйын турат? Секунда тыйын болуп эсептебейбиз, потому что у нас рассчитывали мы операционную работу по автомату, и мы делили операцию, что у нас рубашка, сложная рубашка, мужская рубашка у нас выходит примерно за 2000 секунд, это где-то 30-32 минуты по времени.
Так как мы распределили тоже это индивидуально, мы не считали, что там секундно стоит столько-то. То Бул есть, жерде негизи мен көрөрмандарга түшүндүргүм келип атат. Ар бир жумушчунун өзүнүн секундасы бар. Бир күндө 36.000 секунда 10 сааттык убакыттын ичинде иштейт. Ошол 36.000 секунданы бир күндө жасаган жумуш санын чыгарып, анан бөлгөндө ар бир тигилген көйнөктүн азамат айткандай 20.000 же 30.000 секунда өзүнүн убактысы чыгат. Демек алган сумманы ошол секундага бөлгөндө бир баа келип чыгат да. Демек биздин бир секундабыздын баасы ушундай экен. Анда биз 100 секундалык баага 100 секундалык жумушка канча сом беришибиз керек дегенде биз ушул жерде эң туура математика эсебин чыгат дагы. Демек биз адашпай беребиз. Эсиңиздерде көпчүлүк учурда биз бөлүштүрүп беребиз, жыйынтыгында кээ бир кыздар аябай көп акча алып калышат. Ошол биздин туура эмес эсептегендигибиздин айынан ушундай бир математикабыз бузулган учур болот да. Демек айткым келген нерсе, ушул эсептөөнү биз так аткарганыбыз дагы туурарак. Менин оюмча бул Айпери, сен оюңда ушул суроого дагы бир такалып кетсең. Саламатсыңарбы? Эң жөнөкөй аныктамасынан баштасам, хронометраж бул эмне? Хронометраж бул өндүрүштөгү ар бир процессти канча секунд, канча убакыт талап кылат дегенди аныктоочу процесс. Эмне үчүн хронометражды кылышыбыз керек? Себеби чоң өндүрүштө эгер бул эсепке таянбасак, көп жоготууларга алып келиши мүмкүн. Эң биринчи учурда эле эмнени берет бизге? Бул ар бир жумушчунун күнүмдүк нормасын бере алат. Ошол эле тигүүчүнүн, үтүкчүнүн, упаковка кылган адамдын күнүмдүк нормасын бере алат. Ал адам өзү келип, өзүнө каалагандай удобный болгон норманы кое албаш үчүн хронометраж менен канча ошол кандай алынат ал, ошол кройду алып, процессти кылып, кайра койгонуна чейинки баштан аяк убактысын аласыңар дагы, ортого дагы жоготууларын кошосуңар. Мисалы, машинкасы бузулуп калышы мүмкүн. Ар кандай факторлорду кошуп, 20% жоготууну кошуп туруп, и ошол толук убактысы чыгат. Ошол эң башкысы бул норма берет. Ар бир жумушчуга күнүмдүк нормасын кое аласыңар. Экинчи эмне берет? Бул силер тигүүчүлөрдү эгер сдельный оплатада иштетсеңер, сдельный оплатага ар бир операцияга канча акча коюш керек дегенди чыгарып берет. Эмнеге хронометраж менен эсептеш керек? Анткени ар бир тигүүчүгө акыйкат баа чыгыш керек. То есть бирөөгө жакшы көргөн бирөөңөргө азыраак берип, башкага көбүрөөк берип, андай кылбаш үчүн 1 секунданын баасын аныктап алсаңар фабрикаңарда, ошол биринчи акыйкат бааны чыгарып берет. Андан кийин эми менин опытымда мен Кулбросто иштегенде, Кулбросто билесиңер 200-300 швея иштейт. Ар бир модельге баа чыгарасыңар, ар бир модельге баа чыгарганда, бааны укканда кандайдыр бир возмущениялар кетет. Кээ бирлөр иштерин да токтотуп коет. Эмнеге мага мындай баа коюлган деп. Эгер ал бааны акыйкат эсептебесеңер, 300 тигүүчү бир убакта ишин токтотуп койсо, бул аябай чоң жоготууларга алып келет. Ошондуктан бул хронометраж өндүрүштөгү эң башкы инструменттердин бири. Ал сиз мисалы кичинекей цехтерде иштесе болот, бирок силер кийин масштабка чыкканда иш ошондой токтоп калбаш үчүн, туура норма, туура бааларды чыгарыш үчүн хронометраж аябай керек болот. Көрүүчүлөргө тактап кетчү нерсе, бул 1 секунданын баасы дегенде биз кандай чыгарабыз 1 секунданын баасын? Эгерде биздин жумуш алуучу швея бир айда 50.000 сом айлык алгысы келген болсо, анда биз бир айда канча секунда бар? Же болбосо 50.000 сомду 25 күнгө бөлүп, 25 күн иштейт, күнүнө 2.000 сомдон чыгат. 2.000 сомду 36.000ге бөлсөк, ошондо биздин 1 секундабыздын баасы чыгат. Ошондо демек биз ушул баабыз ушундай экен деп туруп, анан жумушту башта дегенден баштап туруп 150 секундада бүткөн болсо, демек ошол чыккан баага көбөйтсөк, биз туура баа берген болобуз. Ошондо жумушчунун баасы айдын аягына келгенде 50.000 сом тегерегинде баа болот да. Баягы 120.000 сом, 200.000 сом чыгып кетпейт. Мына ошондон улам өндүрүшчү
көпчүлүк учурда эсепти туура эмес жүргүзгөндөн улам жыйынтыгында өзүнүн акча калбай эле жумушчуларга берип ошону менен артка кетип калган учурлар көп болот да. Чоң рахмат. Бул суроолорду бир сыйра бир талкууладык. Эми дагы көрөрмандардын ичинен дагы суроолор болсо дагы келебиз бул нерсеге. Андан кийинки сурообуз мындай. Бүгүнкү күнү конвейер системасын кантип түзүү керек? Же болбосо конвейер система керекпи бизге, керек эмеспи? Конвейер система десек эле жумушчулар бүгүнкү күнү кабылдабай, же болбосо аны макул болбой, ар кандай бир пикирлерде болуп, көпчүлүк иш берүүчүлөр конвейер системасын кура албай келет да. Негизи эле бул конвейер системасы качан чыккан, буну кандай кылып иштетишибиз керек, бизге керекпи, керек эмеспи? Ушул боюнча Марат, сенин пикириң. Конвейер системасы, биз буга чейинки биринчи подкастта айтып кеткенбиз, конвейер системасы жок, биз эч жака өнүгө албайбыз. Конвейер системасы аркылуу биз келечекке бара алабыз жана биз профессионал боло алабыз. Конвейер системасы бизге азыр эмнеге керек? Бүгүнкү күндө эффективдүү иштөө үчүн, бат иштөө үчүн клиенттин товарын ошол учурда эле качествода, ошол учурда эле бат чыгарыш үчүн керек. Эртеңки күндө бизге система түзүү үчүн керек. Эртеңки күндө. Андан кийинки учурларда биздин фабрикабыздын, компаниябыздын кеңейүүсүнө, компаниябыздын чоң келечектеги заказдарына конвейер системасы гана алып келе алат. И сенин чоңоюуңа мүмкүнчүлүк бере турган трамплин бул только конвейерден эле башталат. Конвейерден эле башталат. Сен массовый производство кылып атасыңбы? Анда бул өзү конвейер. Индивидуальный производство кылып атасыңбы? Анда балким сенин тармагың бөлөктүр, балким сенин тандоолуң башка жактадыр. Конвейерде биз талдап айтып кете турган болсок, мисалы үчүн, конвейер эмнеден башталат? Конвейер бул кайра эле эсептен башталат. Эсептен башталат, сенин колуңда 30 киши иштеп аткан болсо бүгүн, тигүү машинкасында отурган саны 30 болгон болсо, ушул 30 адамды эффективдүү туура иш бөлүштүрүү бул конвейер. Ар бир адамдын күчүнө жараша бөлүнөт конвейер. Сөзсүз түрдө эле 1ден 30га чейин тегиз бөлүп койгон бул туура эмес. Конвейерде кайсы бир ишчи бүгүнкү күндө тажрыйбасы 5 айлык болгон болсо, ага ошого тиешелүү, ошонун күчүнө ылайыктуу жумуш берилет. Конвейердин ичиндеги жеңил операциялар, пошивтын изделиянын ичиндеги жеңил операциялар жана бат кыска убакытта бүтө турган операциялар, бирок ал операцияларды бул оңой кылганы менен көп санда аткарат. Ошол учурда сенде эң азды дегенде 2 же 3 жылдык бир тажрыйбасы бар, орточо дейли, орточо бир профессионал бар, ага бир аз кыйыныраак операцияларды бересиң, анын да саны көбүрөөк болот, бирок анын сапаты дагы бир аз оорураак, аткарылышында бир аз навыка керек дейли. Ошондой операцияларды бөлөсүң. Анан ошол учурда эле ар бир компанияда тажрыйбалуу дагы жумушчулар бар. Аларга оңой жумуш берүүнүн өзү туура эмес. Ал тажрыйбаны ушул күнгө чейин эмнеге чогултуп келди? Ошол конвейердин эң кыйын жеринде отуруш үчүн отуруп келди. Ушул күнгө чейин ошол жумушту, ошол окууну, ушул ишин өткөрүп келатат. 5 жыл сен менен жүрдү, балким 7 жыл, балким 10 жылдан ашык жүрөттүр сен менен чогуу. Ошол жумушчу 10 жылдык иштеген болсо, 10 жылдык эң бир кыйын профессионалдуу гана аткарууга мүмкүн болгон операциялар бар. Бирок алардын сөз түрдө секундасы көп болгону менен ал операциялар кийимде саналуу эле болот. Кийимдин основной части бул жеңилирээк операциялардан кеткендиктен ошол ишчилериңди дагы туура бөлүштүрөсүң. Конвейер десе эле баардык ойлошу мүмкүн, бул каалаган адамдар отура берет деп. Жок, ал жердин ичинде дагы туура бөлүштүрүш керек. Бат иштегендер, так иштегендер башка операцияда, жаңы келгендерге алардын өзүнө тиешелүү операция керек. Орто ушул күнгө чейин тажрыйба көрүп калгандар, алар ошол деңгээлдеги, орто деңгээлдеги операцияларды алыш керек. Конвейер бизди негизинен келечекке алып барат. Жаркын келечекке алып барат десек болот, жана дүйнөдөгү бир конкуренцияга алып чыга алат. Дүйнөдөгү конкуренция ошолордун кылып атканынан бир аз жакшыраак кылышыбыз керек. Алар конвейер иштеп атса, биз индивидуально иштеп аткан болсок, алар башка жакка кетип атат, биз башка жолдо кетип атабыз. Конечный путь башка, эки бөлөк жер болуп калат. Азамат,
сендеги пикир кандай? У меня чуть-чуть другое мнение. Да, конвейерная система — это лучшая система для массового производства, но швейный бизнес Кыргызстана, швейники Кыргызстана, они все разные. И если мы хотим подгонять всех под одну, так скажем, под одно направление производства, я думаю, будет неправильно. Почему? Потому что у нас Кыргызстан, швейный бизнес Кыргызстана уже развивается более 30 лет, если будем сравнивать с теми же узбеками, соседями нашими. Они где-то лет 10 только начали, но они уже достигли таких высот, которые уже где-то и перегнали нас. Поэтому для чего нам нужна конвейерная система? Для уменьшения себестоимости, чтобы конкурировать с другим рынком. То есть нам нужно выпускать дешевую продукцию. Но дешевле, чем в Узбекистане, в Китае, Бангладеше мы выпустить не сможем в любом случае. Хоть как конвейер ставьте, но себестоимость продукции, так как у нас нет своего сырья, у нас 7 миллионов населения, то есть у нас трудовых ресурсов по сравнению с теми же Узбекистаном меньше, их 37, нас 7, то есть миллионов, извиняюсь. Поэтому у нас зарплата в любом случае мы не можем ставить так, как ставит, например, Узбекистан. Там, от $200 и выше, да? А у нас от $400 выше. Да, выход иностранные рабочие, но это не выход, это временное применение иностранных рабочих. Мое мнение, я думаю, что мы все-таки должны не уходить в дешевизну продукции, так как нас не так много, и мы можем свою занять нишу, премиальную нишу, то есть улучшить качество выпускаемой продукции. Пусть это будет у кого-то операционно, пусть у кого-то это будет индивидуально, это уже индивидуальный выбор каждого предприятия. Но занять нишу, премиальную нишу, не стараться бежать, соревноваться с другими странами, которые больше нас в объеме, и у них больше экономической возможности сделать более дешевую продукцию. Нам нужно выбрать другой уровень, уровень премиальности, уровень лучшего качества продукции, и на этот уровень сделать ставку. У меня даже есть предложение нашим передовым предприятиям, нашим ассоциациям, нашему правительству создать некие программу, 5-летнюю программу, там создать именно госпрограмму, чтобы вместе с государством создать премиальный продукт Made in KG и с этим продуктом выходить на международный рынок. В первую очередь, как вот Сюмюнкул Мурза уже они запустили, с чем их поздравляю, свой бренд новый, один из первых брендов, настоящий бренд, который уже продается в Кыргызстане. То есть наша задача в первую очередь закрыть внутренний рынок. Внутренний рынок, и потом на этом опыте научиться и выходить на международный рынок, но в более премиальном виде, качестве продукции. Потому что если мы будем стараться, все силы дадим на то, чтобы сделать ниже себестоимость продукции, мы просто физически не сможем конкурировать с нашими соседями. У меня такое мнение. Азамат, бир суроо, бул подкастка чейин экөөбүз сүйлөшүп калганда сен айттың бизде эки производство бар. Бирөөсү конвейерный система, бирөөсү индивидуальный система. Айтчы мага, экөөнөн чыккан сапат бирдейби же эки башкабы? Сапаты, конечно же, индивидуальные. В чем у нас разница? У нас индивидуальные, мы уже их так натренировали наших швей, что разницы уже в воротниках практически мы не замечаем. То есть то, что автомат шьет, шаблонная машинка, да, вы все знаете, шаблонная машинка, автомат по шаблону шьет воротник. И то, что наши индивидуальные швеи шьют, которые с нами работают уже много-много лет, практически разницы нет. Конечно, есть сложные узлы, как, например, шлица рукавов. Здесь разница будет, но в любом случае автоматизированное, конечно, это будет качество лучше, но автоматизация — это машина-автомат, а применение линии — это чуть другое. Мен конвейерге да кошумчалап кетейин. Конвейерде сен машинкаң бирөөсү автомат, бирөөсү механический. Бир тигүүчүң тажрыйбасы көп жылдык, дагы көп сандагы тигүүчүлөрүң жаңы келген. Ушуларды бириктирип конвейер түзүү, ушул конвейер. Конвейер десе көпчүлүк ойлойт экен, бул сөзсүз түрдө бүт баардыгы нерсе автоматка келгенде гана, бул Базиконун мисалы аябай жакшы компаниясы, немеси бар, фабрикасы бар, мен көргөнүм. Ошондой болгондо бул конвейер деп түшүнөт.
Конвейер андан башталбайт. Конвейерде бул локомотив сыяктуу эле. Бул бир поезд, бардыгы бир жака баратат. Бир вагондун ичинде көмүр бар, бир вагондун ичинде балким инсандар, адамдар отурат, бир вагондо темир жүктөлүп баратат. Бирок булар бир ылдамдыкта бир тарафка баратышат. Тигүүдөгү конвейер, мен салыштырмалуу айткан жокмун, тигүүдөгү конвейер сенин колуңдагы ресурсту эсептеп туура пайдалануу. Бир автомат машинкаң болсо, аны 2 линияга иштет. Бул да конвейер. 2 швейный линияга кээ бир учурда бир автомат машинка жетишет. Биздин фабриканын примеринде ушундай линиялар болот. 2 линия иштейт, бир кийим тигет, бирок бир операциясын 2 линияныкын бир адам тигет. Автомат машинкада эмес, механический машинкада. Бул да конвейер. Конвейерди биз эсептеп жумушубузду башында айтып кеткен хронометраж сыяктуу, хронометраждан баштап ар бир кыймыл аракетти убакытка эсептеп чыкканыбызда ошондо биз конвейер түзө алабыз. Автомат машинканы колдонсок, сенин конвейериңдин кайсы бир участогу жеңилдейт. Механический машинка колдонсок, анда балким ал жерде жеңилирээк операция тигиш керек, же сапаттуураак, же тажрыйбалуураак жумушчу тигиш керек. Ушундай эсептөөлөрдүн натыйжасында биз конвейерди түзүп жетебиз. Эми мен Азамат байкеге дагы суроо бергим келет бул жерде. Мен дүйнөдө бир нече фабрикаларды көрдүк. Ал жерде биз уккан, биз тааныган премиальный брендтер бар. Премиальный брендтер бар. Булар линияда тигишет, индивидуально тигишпейт. Булар сатканда деле жакшы санда, жакшы сапаты сөзсүз түрдө жакшы, саны аябай бийик. Булар конвейерде тигет. Менин ошол пикирим бар, биз башкача бул жолго бара албайбыз деп ойлойм. Автомобилестроение, тигүү тармагы, бардык өндүрүштө өнүгүш үчүн, профессионал болуш үчүн конвейер керек. Анан дагы бир кошумча, мен Айпери менен биринчи иштеп баштаган учурларда айтканбыз, экөөбүз сүйлөшүп келет элек. Жумушчу адам ишке келаткан күнү эртең менен жумушка барып эмне кылам деген суроо менен келбеш керек. Мен бүгүн барам, ушул жумушту ушунча санда, количествода, коюлган нормада аткарам, андан кийин барып үйгө эс алам. Ошондой пикир менен келген киши жумушка келгенде башка мотивация менен келет. Жумушка баратып, Кыргызстанда тигүүчүлөрдүн көпчүлүгүбүз бүгүн эмне кылам деген вопрос менен барабыз. Мынтип жашап, билбейм канчалык оор жашоо булчу. Бул оор жашоо болот. Госслужбада адамдар эмнеге иштейт? Ал жерде белгилүү. Эртең менен барып, кечке чейин эмне кыласың белгилүү. Эртең дагы белгилүү, бүрсүгүн дагы белгилүү. Ошон үчүн ал жерде жашоо жыргал. Ал жерде иштөө жеңил. Ал жерде иштегенде адам эми башка бир маселелер болушу мүмкүн, бирок жалпы эсептен ишин жакшы көрөт. Ишинен кеткиси келбейт. Биздин жумушту дагы биз ошого алып келишибиз керек. Тигүүдөгү ар бир жумушчубуз эртең менен эмес, эртең бүрсүгүн ушу бир айдын ичинде жумушка келатканда эмне жумуш аткарып, кандай планды аткарып, анан мен ошого жеттим деген бир эме менен кетиш керек. Түшүнүк менен кетиш керек. Айпери, сенин пикириң айт. Конвейер системасында бир операцияны бир эле адам кылат. Бул качествого алып келет. Эмнеге качествого алып келет? Жаңы келген адамды бир эле операцияга үйрөтүш жеңил. Ал эми эгер тажрыйбасы аз швея келсе, аны мисалы көйнөк тигип атсаңар, толук көйнөктүн баарын үйрөтүп чыгууга аябай көп убакыт кетет да. Анан швея может выгореть да, мен үйрөнө албайт экенмин деп эле кетип калышы мүмкүн. Конвейерде мисалы тажрыйбасы аз адам келди, ага мисалы конвейерден эң оңой операцияны берип коесуңар. Заготовка резинки кыл деп коесуңар. Анын машинка менен таанышуусу ошол учурдан башталат. И анда дагы бир уверенность пайда болуш дейт. Мен муну кыла алат экенмин деп. Анан 1-2 ай өткөндөн кийин ал уже машинканын бүт баарын үйрөнүп калат дагы, аны уже орточо кыйындыктагы операцияга отургузсаңыздар болот. И ошентип ал өзүнүн дагы өсүүсүн байкап, ошол компанияда көпкө калат да. Анан мисалы мен индивидуалдык тигүүдө жоготуу көп деп ойлойм. Себеби конвейердик тигүүдө эртең менен тигүүчү бир ордуна келет. Ал машинкада өзү гана тигет, ал машинканы өзүнө ыңгайлуу коюп алган.
өзүнө ыңгайлуу настройкалап алган, жанагы кайчы инструменттерин баарын өзүнө ыңгайлуу коюп алган. Ага мындай моральный некомфортность жок да. То есть кадимкидей эле биздин офистеги столубуз бардай эле, анын ошол рабочий орну бир 2 квадрат метр жери орну бар. Андан башка эч кимди отургузбайт. Ошол машинаны жакшы кылып таптап алган. Индивидуальный да кандай, бир 10 кройду тигет, бир машинкада тигет, ал 10 кройду көтөрүп башка машинка барат, ал машинкага барса аны бирөө отуруп сындырып койгон болот, анан аны механик чакырып оңдотот. То есть стресс көбүрөөк алат деп ойлойм да индивидуальныйда. Ошол фактор бар. Анан экинчиси дагы, мисалы силер чоңураак брендтерден заказ алсаңар, серьезный брендтен заказ алсаңар, же ошондой эле жакшы брендке тиксеңер, баары бир почерк пошива деген бар да, ар бир операцияны ар бир швея башкачараак кылып коюшу мүмкүн. 0,1 сантиметрге, 0,1 миллиметрге отделочный шовту бирөө башкача берет, бирөө башкача берет. Аягында индивидуальный тиккендики эми стандартный образецке туура келбей калышы мүмкүн. Конвейердики толук туура келет, себеби ар бир операцияны, например, 1000 көйнөк болсо, 1000 көйнөктүн жакасын бир эле киши тиккен, оп-окшош, 1000 көйнөктүк оп-окшош, этеги окшош, талиясы окшош, бүт жери окшош да. Индивидуальныйда бир аз ар кандай болуп, баягы стандарттарга так келбей калышы мүмкүн. Анан конвейер системаны азыр шаардагы цехтерге койгонго бир аз кыйынчылык болуп атат. Эмнеге кыйынчылык болуп атат? Бул жерде уюштуруу эң ключевой ролду ээлейт. Себеби ал жерде туура эмес уюштуруп койсо, 3 швея жай тигип, 3 башка операцияларга жай тиккен адамдарды коюп койсо, 4-күнгө жумуш чыкпай калса, анын биз акысын жеп аткандай болуп калабыз, ал акча таппай калат. Анан ошон үчүн көбү ойлойт да, бизге болбойт экен, бул жумуш чыкпай атат деп. Жөн гана ал жерди туура уюштуруш керек. Ошол жакта күчтүү технолог, күчтүү менеджер пошива туруш керек дагы. Баарына бирдей карап, бирдей операцияларды бөлүштүрүп бериш керек. Үчүнчү фактор, конвейерде киргизиш үчүн эмне кылыш керек дегенде, кайра эле ошол жердеги технолог же бригадир ар бир швеянын эмнеге жөндөмү бар экенин билиш керек. Мисалы, 40 швея отурса, 40 швеянын тең характери бир болбойт да. Бир адам төрөлгөндөн эле бир шашма адам болушу мүмкүн да, мынтип иштегенчи. Ал адамга сен эң кылдат кыла турган операцияны, прям 0,1 тиге турган операцияны берсең, ал кыла албайт. Себеби ал жакка көңүл буруш керек, шашпай олтуруш керек. Ал операцияны бирок тигип, эртең кайра жанагынтип чарчап калышы мүмкүн да. Ошол ар бир швеянын жөндөмүн байкап туруп, кайсыл жакка отура алат экен деп туруп. Мисалы, шашма жүргөн адам, ал жанагынтип шашып тиккен операцияларга резинка тагууга отургуз койсо, ошого жыргап иштейт да, мисалы. Ошондой эле мындай жай жүргөн адам бар, өзүнүн натурасы жай. Аларга баягы кылдат тиге турган отделочный шовтор бар, мисалы, сен 1 миллиметр мындай болуп кетсе, уже бирок деген. Ошол кылдат операцияда өзүн жакшы сезип иштейт. Ар бир адамдын ошол жөндөмүнө карата операцияларды бөлүштүрүп бериш керек. Бул жерде ошо технологдун ролу чоң. Ошол жалпысынан мен конвейер системасын аябай экономдуу деп ойлойм. Кичинекей цехтерде жоготуулар анча билинбей калат да. Эгер элестеткиле 600 швея иштеп аткан адам фабрикада баардыгы эле көчүп конуп, кроюн көтөрүп, чака жүгүрүп, бияка жүгүрүп жүрсө, кандай жумуш болот ал жерде? Конвейер системасында олтурат, ошол жерге эртеден кечке олтурат, жумушун кылат, кетет. Ошондуктан эффективдүү конвейер системасы болот деп ойлойм да. Мен бир жыйынтыктап берейинби? Биз эмне үчүн конвейер системага өтө албай жүрөбүз, же болбосо конвейер системаны түшүнбөй атабыз? Бул баардыгы биз жумушчуларды башкара албагандыгыбыздан. Биз конвейер системаны ооба деп азыр биз түшүндүк, бирок барып туруп киргизели десек, себеби бизди жумушчулар укпайт. Себеби эмнеге укпайт? Алар биз жетекчи мейли, жумушчулар жетекчи. Болбосо кетем дейт. Кетем дейт, ошондон улам бу ишкер дагы жумушчуларын жогото албаш үчүн айла жок коркот да. Демек, ушул жерден биз аныктасак болот, биз бул өндүрүштө биз жетекчибизби же жумушчулар жетекчиби? Ушул жерде аябай көп талкуу жаратсак болот. Негизи эле мен бир нерсеге таң калдым да. Алла Таала адамды жаратканда, адамзат немен, мына ички органдарыбыздын бүт баардыгы конвейер система менен иштейт да. Жүрөк өзүнүн ишин кылат. Ашказандын ишин талашпайт.
же болбосо ашказан өзүнүн ишин кылат, башка ишке киришпейт. Айтор көз өзүнүн ишин кылат. Бүт бардык нерсе бунун бардыгы конвейер, тамактангандан баштап ички аппаратта бүт бардыгы өзүнүн ишин кылат да. Бул биз эми эле түшүнүп аткан маселе эмес, бул атам замандан баштап эле келаткан бир ыкма. Бул конвейер системаны конвейерде чыккан продукциянын сапаты бөлөкчө, өз алдынча тиккендин сапаты өзүнчө бөлөкчө. Эки сөзсүз түрдө айырма берет. Ошол эле учурда бул өз алдынча тиккендер 100 киши чыгарган количество бир 100 миң штук болгон болсо, ошол эле 100 киши конвейер система менен иштеген кишилердин саны андан көп чыгат да. Сөзсүз түрдө бул жерде чоң өзгөрүү болот. Бул нерсени биз иштетип көргөндө гана түшүнөбүз. Түшүнгөндөн кийин биз 10 жылдык артка өзүбүздүн эсебибизди алып көрсөк, биз канчалаган суммадагы акчаларды жоготконубузду билебиз. Бул ушул өз алдынча тиккен деген система дүйнөдө Кыргызстанда эле. Башка жакта жок. Өзбекстанды алайлы, Турцияны алайлы, Бангладеш, башка алайлы, бардыгы ушул конвейер система менен иштеп келатат. Конвейер жок, алар өздөрүн элестете албайт. Биз эмне үчүн биз ушул конвейер системага көнбөй атабыз? Бул баягы көчмөндүгүбүзгө барып атабыз да бизчи. Баягы өз алдыбызча эч кимге баш ийбейбиз, биз бир жайытка барабыз, бизди эч ким кеттебейт, өзүбүз барып дагы кийинки жерди табабыз, ошондон кетет. Ошон үчүн бизде баягы футбол сыяктуу, волейбол сыяктуу оюндар, мына командалык оюндар жакшы өнүкпөйт экен да. Мына барба, башка деген оюндардан биз шарт биринчини алабыз, башка неметебиз. Көпчүлүк башка конвейер системаны түшүнгөн, команданы түшүнгөн өлкөлөр, алар сөзсүз түрдө алдыга кетет экен да. Ошон үчүн конвейер системага биз өткөндөн баштап бири-бирибиздин кадырыбызды билип баштайбыз. Бул канчалык баалуу кадыр экенин билип баштайбыз. Сен кетсең кете бер деп айта албайбыз ал учурда. Бул кетсе производство токтойт деген түшүнүк келет да бизгечи. Андай болбосо бул кадр үчүн өзгөчө мамиле, ар бири өзүнүн характерине жараша туура бир жерлерде отуруп ушул команданы алдыга сүргөн ишкерлер болот да. Ошон үчүн менин сунушум, конвейер системага биз өтүшүбүз керек. Конвейер системага өтүш үчүн конвейер системага өткөрүүчү киши өзү толук түшүнбөсө, бул нерсени жүргүзүш кыйын. Бул көп деле кыйын нерсе эмес. Болгону ар бир нерсенин хронометражын туура жүргүзүп, ошол нерсе эсепти туура койгон болсок, аягында биз ойлогондон дагы тез чыгып баштайт. Билесиздерби? Эртең менен производство башталды, жарым саатта упаковкада даяр товар турат. Сиздер үчүн аябай ыңгайлуу, алдыңыздар чыкканын апарып сата бересиздер. Болбосо бир эртең менен кройду алган, тиги бүткүчө бербейт, бүтпөй калса 2 күндөн кийин берет, же болбосо келбей калса ошону күтүп турасыздар, ошол чыкканга чейин. Бул чоң артка тартып келет производствону. Ошон үчүн конвейер системага өтүү эртели кечпи биз өтөбүз. Биз мындан кийинки сүйлөшүүлөрүбүздө дагы баягы чет элдик ишкерлерди дагы талкуулайбыз. Ошондо дагы ушул конвейер системага эмне үчүн бүгүнкү күнү биз тоскоолдук болуп атат, ушул боюнча дагы талкуулайбыз. Анда эмесе кандай ой пикирлер барбы дагы кошо турган кандай? Азамат, менде бир кыжалатчылык болду Азамат. Силер мисал үчүн конвейердин эң жакшы бир ыкмасын алып келип койдуңар. Конвейер эмне экенин түшүндүңөр. Анан жанында индивидуальный өз алдынча тиктирип атканыңарга мен таң калам да. Альтернатива. Мен силер уже бүт түшүңөр керек да. Мисал үчүн конвейер системада кандай чоң утуш бар экенин билип туруп, анан бул производствону өткөрө албай атканыңар же күчүңөр жетпей атат өткөргөнгө, же болбосо бир себеп бар да. В первую очередь, ту линию, которую мы завезли, опыта ни у кого не было, никто у нас не ставил, не было специалистов. Вот сейчас вернусь как раз к хронометражу и всему остальному. Почему мы не считали секунду, каждую секунду за СОМ определенно? Потому что опыта нет, мы все это сами делали, сами учились, продвигали, и мы это делаем все поэтапно. То есть мы сначала один план поставили, там 700 единиц там, в неделю, скажем. Потом сделали этот план, через месяц поставили высший план. И вот так потихоньку поднимаем производительность именно автоматизированной линии. У нас сейчас вся работа, так скажем,
уходит, все силы уходят на закрепление, так скажем, той работы, которую мы провели на новой фабрике. Фабрика первая как работала, мы, по сути, по большому счету не занимаемся, то есть они работают в своем режиме, все хорошо, проблем нет, поэтому у нас сейчас акцент идет на новую фабрику. Поэтому мы пока туда не дошли. В планах у нас, конечно, есть в любом случае переходить на автоматизацию той же фабрики, потому что вы все правильно сказали, что автоматизация она должна быть. Я просто говорил о том, что у каждого предприятия есть свой выбор. И если мы все будем бежать в одну сторону, не понимая зачем, просто смысл в чем? Потому что у нас некоторые новые предприниматели, швейники, ну, так скажем, купить оборудование несложно, да, там 20 машинок, выпал все, там старый Мерседес продал, купил 20 машинок, ты цеховик, все. А потом этот цеховик, он уже бизнесмен, он уже цеховик, он уже швейник, и он потом в группы начинает отправлять, как мне посчитать себестоимость, сколько мне прибавить на прибыль. У меня, если честно, это чуть, я не понимаю этого. Если ты бизнесмен, ты ведешь определенный бизнес, и ты даже не можешь посчитать себестоимость своей продукции и договориться со своим партнером, там, о какой цене тебе шить или нет, то, наверное, надо сначала научиться, да, этому, а потом уже приходить в бизнес. Почему? Потому что пока вы так скажем, наломаете много дров и создадите много проблем, общие швейники Кыргызстана тянутся все вместе вниз, потому что из этого идет потом плохое качество, потом россияне говорят, вот у вас плохо шьют. Если помните, 2 года назад на каждом форуме приходили россияне, говорят, вот Кыргызстан это 40% брака, 60% несоответствия договоров и тому подобное. Я поэтому всегда говорил, ребята, с кем вы работаете? У кого 40% брака? У нас 1,5% брака на производстве заложено. Поэтому здесь все индивидуально по поводу системы и автоматизации, а по поводу того, что мы еще не перешли, это просто время. Просто время надо. Жаңы автоматташтырылган оборудованияда айла жок иштеп атасыңар да. Себеби ал өзү автомат да, айла жок, ал конвейер система болот. Берки чыныгы конвейер системаны курууда бир канча мааниге ээ болгон нерселер бар, аларга көңүл бурса чыгат. Мен бул жерде айткым келген нерсе ушул. Эгерде азыр Азаматтын айткан сөзүндө болот атпайбы, 40% брак депчи. 40% брак эмнеден чыгат? Себеби ар кимдин колу ар кандай. Бир үйгө бирдей эле продукта келет, жана кошунага деле ошондой продукта келет. Жыйынтыгында экөөнүн тамагы эки бөлөк. Буга биз баардыгыбыз эле моюн сунабыз, себеби ар кимдин өзүнүн подходу ар кандай. Ушул жерде биз баардыгыбыз бир нерсеге алып келгенде гана бизде сапаттуу кийим чыгышы мүмкүн. Ошону менен бирге биз эсебин билишибиз мүмкүн. Эгерде мисалы үчүн 100 000 штук көйнөк келди бизге. Ушул көйнөктү канча убакытта тигип бересиң дегенде биз биринчи көйнөктүн хронометражын алышыбыз керек. Канча секундада тигилет. Андан кийин бизде бир линияда канча кыз отурат. Ал кыздардын секундасы 36 000 секундадан деп айттым. 15 кыз отурган болсо, демек биз 36 000ди 15ке көбөйтүп туруп, жанагы көйнөктүн эсебине бөлгөн болсок, биз бир күндө канча штук көйнөк чыгарат экендигибизди биз алдын ала билебиз. Андан кийин биз сага 15 күндө бүтүрүп берем деп биз буну толук айта алабыз. Ошондо биз договорго кол коюшубуз керек. Антпесек биз сроктон Кыргызстан жетишпейт, Кыргызстан брак тигет, ушундай деген толтура маселелерди биз алып келип, жыйынтыгында Кыргызстан үчүн жаман көз караштарды пайда кылып коюшубуз мүмкүн. Демек, хронометраж аябай маанилүү, конвейер системасы аябай маанилүү. Дагы бир маанилүү нерсе бул автоматташтырылган машинкалар. Буларды каяктан алабыз, качан алышыбыз керек, бизге бүгүн керекпи, керек эмеспи деген маселеде азыр сиздер менен талкуулагым келип атат. Автоматташтырылган машинканын канчалык бүгүнкү күнү мааниси бар? Азамат байке. Я также являюсь официальным представителем ФЕ Групп. Это огромная компания, китайская компания, которая производит оборудование. Именно автоматизированное оборудование и интеллектуальное оборудование.
Машины-автоматы, в первую очередь, естественно, они дают в первую очередь качество продукции. То есть это тот же стандарт, про который мы говорим, чтобы не было брака и линии и все остальное. В первую очередь, если у вас будет стоять автомат машины, то у вас продукция, особенно сложные узлы, уже будут выходить в стандарте. В стандартном, одинаковом, хоть вы индивидуально посадите, хоть, но все равно машина-автомат будет вам одинаково. Во-первых. Во-вторых, она в любом случае, туда уже не нужна сильная швея, то есть с опытом. Можно посадить любого человека, научить ее программе, которую она будет работать и выпускать эту качественную продукцию. По оборудованию, автоматизированное оборудование международное, так скажем, на сегодняшний день в мире все знают прекрасно, что все оборудование, оно практически все изготавливается в Китае. Очень много таких споров, вопросов, какое оборудование лучше, там немецкое, там турецкое, испанское, португальское. Такой пример. Вот буквально мы на прошлой неделе были в Узбекистане, были в большой фабрике, и он говорит, у меня все европейское оборудование. У меня немецкие раскроенные столы, у меня европейские печатное оборудование. Да, там написано Германия, там написано бренд, но по классификации номер идет там буква D, то есть изготовлено в Китае. Все равно это изготавливается в Китае. То есть Китай на сегодняшний день это самый сильный и качественный производитель всего оборудования по миру. Не только оборудования, и вещей, наверное, и всего. Поэтому нету смысла бежать за брендом. Так же, как и мы шьем, если мы шьем на заказ, к нам приходят заказы, мы кому-то Zara приклеили, кому-то там H&M приклеили, кому-то еще что-то, а отшили на одной и той же фабрике. То же самое с оборудованием. Марат, автомат машинкаларды иштеп аткан фабрикаларга айтмакчымын. Кайсы бир процессте кыйынчылык болуп аткан болсо, ошонун автомат заменасын издеп көрүш керек биринчиден. Бул зарылчылыкка жараша боло турган нерсе. Бул эми ар бир эле бизнесмен баары туура түшүнөттүр. Бул акчаны коротуу максаты же болбосо бирөөгө көргөзүү максаты болбойт эч качан. Кайсы бир процессте, кайсы бир иште сен же жумушчудан кыйналасың, же ошонун качествосунан кыйналасың. Ошонун качествосын оңдой турган аппарат, автомат аппарат бар болгон болсо, аны издеп көр. Издегенден кийин анын санын чыгар, акчасын эсептеп. Канча убакытта окупаемость берет. Бул сага окупаемый аппаратпы? Да, мен дагы айтмакчымын, негизи Кытайда бүт эле нерсе Кытайдыкы. Эми бирок швейный машинкалардын ичинде жакшыраак болгон бренддеги машинкалардан чыккан сапат өзгөчөрөөк болот. Эң арзан швейный машинка менен алып алып биз эртеңки күндө бүт нерсебизди профессионал адамдар менен отуруп брак кылып алыш мүмкүнбүз. Бул дагы болот. Именно оборудование ичинде бул дагы болот. Бир чоң станок боло турган болсо, айтайлы эми автомат дегенде азыр көпчүлүк эле швейниктерде вопрос болуп атат, раскройный комплекс деген. Раскройный комплексти тандоодо сен бир китайский алып эртең анын программасы жакшы иштебей же сбиваться этилип настройкасынан 1 мм кетип калган болсо, бир кескенде бүт кроюң брак. Ага бүт эле китайский компаниялар азыркы күндө гарантия бере албайт. Да, чоң крупныйлардыкы бир аз кымбатыраак болот. Бирок алардын көп жылдык опыты бар, алардын бизге коюп берген гарантиясы дагы бар. То есть бул жерде погрешность канча мили процент болуш керек. Миллиметр эмес, мили процент болуш керек. Ошол процент саңа допустимый болгон болсо, ал международный деңгээлдеги крупный брендтерге допустимый процент Кыргызстанда сөзсүз түрдө азыркы учурда допустимый болуп эсептелет. Ошондо биз брендке өтүшүбүз керек. Бренд оборудование алганга бизге туура келет. Кайсы бир кичинекей машинка болсо, кайсы бир көп ушундайды бир чоң качество бербей турган же чоң качествосы влияние бербей турган машинка болсо, анда алгыла. Арзаныраагын алып иштетип көргүлө. Себеби ал нерсе көп эме кылбайт сени,
сени көп бракка алып барбайт, но бүгүнкү күндөгү кыйынчылыгыңды чечип, бүгүнкү күндөгү жумушчунун жоктугунан аткара албай аткан ишиңди же санын жеткире албай аткан ишиңди автомат машинка чыгарып берсин, китайский болсо дагы. Печатный станокко келгенде же бир раскройный комплекске келгенде, чоң бир крупный оборудованияга келгенде, менин пикирим брендке биз такалышыбыз керек. Жакшы, Айпери, сен биз өндүрүүчүлөрдүн ичинен эң жашсың да. Сен биринчи эле келгенде автомат машинкаларды көрдүң да. Андан кийин сен кандай элестете аласыңбы жөнөкөй машинада иштегенде? Негизи ишкана жаңы ачылганда сразу эле кымбат автоматизированный машинкаларды алууну эч сунуштабайм. Себеби мен Кулброско келгенимде, Кулброс уже профилин тапкан фабрика болчу, ошондуктан ал жерде автомат машиналар бар болчу. Ал жакшы эле нерсе, бирок ишканаңарды жаңы ачканда, мисалы жаңы ачканда эле силер профилиңер сразу таап кетпейсиңер да. Тигини тийип көрөсүңөр, анан кийин бир кичинекей заказ чыкса эле ошонун автоматизированный оборудованиясын алып келе калган, андай болбойт деп эсептейм. Башында 1-2 жылда өзүңөрдүн профилиңерди тапмайын, өзүңөрдүн бир основной партнер заказчигиңер тапмайын же сатуу отделиңер ошол костюмду жакшы сатып баштамайын, жөнөкөй эле машинкалар менен башташ керек. Эң жөнөкөй машинкалар менен баштап туруп, качан профилиңерди тапканда, мисалы Кулброс деле Нижний Бельёго канча бир жылдан кийин келгенден кийин ошондо анан автомат машинкаларды алган. Анан кээ бир цехтер ошол ошибка кылышат, баштайт, трикотаж тигип 2-3 ай тигет, анан кийин эле бир көйнөккө заказ түшүп калат. 2000 штук көйнөк, балким баасы жакшы болушу мүмкүн, анан кийин эле петля машинка алыш керек экен деп $2,500 барып 3-4 машинка алып коет. Аны менен ошол 2000 штукту жакшы тигип берет дагы, анан кийин ал ошол бойдон кайра калып калат. Ошондуктан мен эң биринчи профилди таап алып, болду мен ушул профилде иштейм дегенден кийин, ар бир профилдин өзүнүн машинкалары бар да. Мисалы, шым тиксеңер, шымдын өзүнүн автоматизированный машинкалары бар, көйнөктүкү өзүнчө, пиджактыкы өзүнчө, Нижний Бельёнуку өзүнчө, өз ассортиментиңерди таап алып туруп, анан кийин именно ошонун машинкаларын алууну сунуштайм. Жалпысынан мен бир ойлорду жыйынтыктагым келип турат бул жерде. Автомат машинкалардын бизге бүгүнкү күндө пайдалуулугу 3-4 эсе. 3-4 эсе бизге бүгүнкү күнү чыгарылып аткан количествону көбөйтүү максатында болгон болсо, анда биз адамга такалбай машинкаларга маани берсек, бул туура болот. Эгерде бизде бир көйнөгүбүз 100 секундада чыгып аткан болсо, автомат машинкада бул 25 секундага чейин түшүшү мүмкүн. Андыктан мен көпчүлүк эле ишкерлерди сунуштайм, автоматтык машиналарга өткөнүбүз бул алда канча ишибизди алдыга жылдырат, ошол эле учурда сапатка коет, ошол учурда себестоимосту баасын арзандатат автомат машинкалар. Андыктан мен автомат машинкаларды биринчи эле көргөндөн баштап мен колдонуп баштадым. Мен үчүн азыр жөнөкөй машинада иштеш мүмкүн эмес, элестете албайм. Себеби мен башында шипчик деген кайчыны, кичинекей кайчыны колдончубуз. Биз азыр ал кайчыны кармабайбыз дагы эле. Ал кайчыны илгери мойнуна асып алып жүрчү, жанына коюп алып жүрчү. Ошол шипчикти алып келип тигип, кайра коюп, ушул отурган секундалардын бүт бардыгы бул адам сиздин ашыкча төлөмүңүзгө туура келет да. Ошондуктан автомат машинкаларга, мына биз азыр шаарда айдап жүргөн машинкаларыбыз бардыгы коробкалар автомат. Эми биз механикага отура албайбыз, айдай албайбыз. Мына ушул сыяктуу эч бул ойлонбой өтө турган бир оборудованиялар деп айтсам болот. Бүгүн дагы чыкса мен дагы өтмөкмүн. Мисалы үчүн мына Базикого көрүп, мисалы үчүн мен мындан дагы жакшысы болсо, аны да ошого кетишибиз керек да. Биз эски доору менен иштей бергенибиз бир аз кыйыныраак менин пикиримде. Андан кийинки суроо, Айпери, силер акыркы учурда кагаздагы эсепти санариптештирүүдө аябай жакшы бир жыйынтыктарды көрсөтүп атасыңар да. Ушул боюнча бир кенен айтып бербейсиңби? Ооба, негизи 1 жыл мурун өндүрүштө эмне тигилип атат дегенде биз ошол жактарга чалып сурачу элек.
Азыр болсо биз онлайн платформадан карап атабыз ар бир заказдын статусун, эгер ал тигүүдө жүрсө канчаштыгы тигүүдөн өттү, канча пайызы бүтө элек деген маалыматтарды бүт онлайн платформадан алып атабыз. Анан эгерде эртең башка заказчиктен заказ алып калсак дагы биз ага дагы ошого доступ ачып бере алабыз, өзүнүн заказын карап турат. Негизи ал онлайн платформаны алуу керекпи дегенде бизде Кулбросто деле опыт болгон. Ал программаны чоң акчага аласыңар, алып туруп эле анан кийин ал өзү программа келип мен өндүрүшүм отуруп калат деп эч күтпөш керек экен. Биз 1-2 опыт болду, алып көрдүк, болбой иштете албай койдук, акчасын төлөп туруп. Анан ушунусунда болсо биз алдык, акчасын төлөдүк, анан өзүбүз дагы аябай иштедик. Мисалы ошол компаниянын өкүлү күнүгө 15 километр күнүгө келчи, 15-ин өттүк планерка өтүш үчүн. Биз күнүгө команда менен отуруп планерка өтчүбүз. Эмне кыйынчылыктар болду, бүгүн эмнени кылдың, жана эмне сунуштарың бар деп. Анан ошол үстүнөн иштеш керек экен. Анан бир программаны алып келип ошол мен представительдерге акча төлөдүм, алар киргизип бериш керек деп ойлонбошубуз керек экен да. Ал мисалы канчалык жакшы программа болбосун, эгер силердин жумушчуларыңардын ошо администрацияда жумушчулардын ал программага көңүлү жок болсо, ал канчалык жакшы болбосун, ал кабыл алынбайт экен. Ошондуктан жумушчуларыңарга кандайдыр бир мотивация берсеңер болот. Биздин опытта биз мисалы KPI коюп бердик. Сен ушул программаны иштетип, ошол процесстерин ушуга киргизсең, айдын аягында ушунча KPI бар деп ушундай мотивация кылдык. Андан тышкары планеркага кирбей койсо биз чалгылып отуп, жазылып отуп киргизип, где-то мотивация менен, где-то чалып жазып айтып отуп, эми гана бир жыл ичинде эми гана актуалдуу жыйынтыктарга келип жатат. В целом жумушубузду жеңилдетти. Дагы деле доработка болуп, дагы деле киргизип атабыз. Анын мындай совершенствование болгону бүтпөйт экен. Дагы деле киргизип атабыз. В целом жакшы. Эртерээк өтүп, мисалы блокнотторду, WhatsApp'тарды таштап, биз ошондой чоң бир общий платформага тигүүчүлөр өтсө деп ойлойм. Айпери, сен айта аласыңбы канча жумушчу бул жерде азайды? Ошол учурда констоварга кетирген канча сумма коротпой калдыңар? Же болбосо бул программа силерди канча алдыга жылдырды? Констоварда негизи көп деле акча кетчү эмес, бирок биздин менеджерлердин убактысын аябай эле экономдоду. Себеби мурун кандай болчу, бригадир пошива биринчи күнүмдүк канча чыкканын WhatsApp'тагы группага жазчу. Анан аны ачып алып, өндүрүштүн жетекчиси аны ачып алып, аны кайра өзүнүн учетуна көчүрүп чыкчу да. Азыр болсо бригадир пошива напрямую программага киргизет, ал напрямую баарына көрсөтүлөт. Менеджерлердикин күнүмдүк 1-2 саатын экономдоп атат азыркы учурда деп ойлойм. Анан ортодо көп кыйынчылыктар болду да, мисалы менде деле болду, ортодон бул болбой атат, мен Excel'им эле жакшы эле, мен WhatsApp'тан жазып койгонум эле жакшы болду деп командадан бир каршылык по-любому келет экен да. Себеби адаптационный период, разработка кылып атканда башында неудобный разработка кылып коюшат. Анан бирок ошодон чөгүп кетпей, кайра фидбектерди берип, муну мындай кылып бергиле, муну мындай кылып бергиле деп оңдоп атып, өзүңөргө удобный болгон программаны өзүңөр жасап алсаңар болот экен. Рахмат. Биздин убактыбыз аяктап баратат. Бул жерде мен айткым келген нерсе, бүгүн баардыгыбыз эле М-банкты же болбосо башка банктардын приложениясын колдонуп аябай ыңгайлуу болуп атат. Бунун ыңгайлуулугун биз көрүп турабыз. Баштагы төлөмдөрдү барып төлөгөн болсок, бул жерде биз олтуруп эле төлөп колдонуп атпайбызбы? Мен деле сунуштайм өндүрүшчүлөрдө ар кандай программалар бар, кандай болсо дагы автоматташтырылган, ошол жумушту санаа эптештирген тарапка өтсөк, биз бир канча алдыга жылуунун жолунда болобуз деп эсептейм. Жана конвейерный системага өтүш керек болуп атпайбы? Мисалы иностранецтин жумушчулары менен оңой экен да. Бизде азыр
иностранецтер иштейт, анан кыргыздар да иштейт да. Биз ошо аракет кылып атабыз кыргыз эжелерди конвейерге отургузайлы депчи. Бирок аларды мындайча айтканда бир эле ооз сөз менен ушу конвейерге ынандырып, мындай конвейер мондай кылып отурсаңар мондай болот деп кантип отургузабыз кыйын болуп атат да. Анан ошону мындай кененирээк кандай жолдору бар аларды көндүрүш үчүн, аларга кантип түшүндүрүп берсек болот деген суроо да. Кененирээк айтып берип койсоңуз ушуну. Рахмат. Суроо аябай маанилүү. Мен баштайын, анда суроого жооп берип. Бул жерде эки тараптуу көз караштар бар. Биз жергиликтүү ишкерлер, анан келген ишкерлер. Келген ишкерлер тез эле өтүп, бул нерсеге тез эле көзөт. Алар себеби ал жакта ушул системада иштеген да. Алар үчүн аларга бул системаны көрсөтсөң иштей албайт бул системада. Алар бир эле системада иштейт. Айткым келген нерсе, бул жерде биз өткөрөйлү ушул тармакка конвейер системага өтүп иштегиле дегенде алардын укпай атышы, демек ал жерде жетекчинин алсыздыгы. Биринчи очередде бул жетекчи ал жерде аларга ушундай шарт түзүш керек болчу. Алар жетекчи айтканда жасай турган убак болуш керек да. Анан эгерде ага да көнбөсө, анда силер мисал кылып көрсөтүп бергиле. Мисал кылып көрсөтүп бергиле. Мынакей эки линия турат. Карайлы. Кимиси тез чыгарат, кимиси бат чыгарат, кимиси сапаттуу чыгарат, кимиси көп тигет. Ошол силер буну мисал кылып көрсөтүп бергенге чейин булар ал нерсени түшүнүшпөйт. Маанисине жетпейт. Айтабыз бул бал дейбиз, балды жедирип көрүш керек да. Анан кийин түшүнөт. Андай болбосо булар айта бергенде түшүнүшпөйт. Бул менин пикирим. Бул жерде Марат, сен да бир пикир айтсаң ушул боюнча. Сиздин сурооңузду аралашып отуруп болуп атабы же пример катарында, пример катарында? Ооба. Биз айтып келатабыз, конвейер системасында гана биз жакшы результатка жетебиз. Ага бирок кириш үчүн компаниянын биринчи жетекчиси түшүнүш керек. Компаниянын жетекчиси пример катары эмес, компаниянын жетекчиси буну теоретически эсептеп түшүнүш керек. Аны окуш керек. Аны кадимкидей эле бир университетке тапшыргандай эле биздин дагы өзүбүздүн, мисалы үчүн, Кыргызстан ичинде үйрөтүүлөр көп. Биздин тикменин ичинде да окутуу бар. Жомокул байке, биздин тикменин ичинде да окутуу бар. Мен реклама кылган жокмун, мен сунуштап атам. Багыт көргөзүп атам сиздерге. Сиздер буну теоретически эсептеп түшүнсөңүздөр, билсеңиздер, анда сиздер бирөөгө практически көргөзүп бере аласыздар. Бир жерден практикадан көргөн нерсеңди сен бирөөгө теоретически айтып бергенге барабар нерсе болуп атат да. Бул мүмкүн эмес. Качан гана жетекчи ошону билсе, окуса, анан жумушчусуна барып бир нерсе көргөзүп берет. Мындай кылсак ушундай болот экен деп. Мен сиздерге берген багытым бунун окуусун окуш керек. Эң жеңили ошол, эң туурасы ошол. Суроо мындай да, окуду, билип турат, аябай жакшы түшүнүп турат. Адамдарга тил өтпөй атат. Адамдар укпай атат бул жетекчине. Адамдар ишенбей атат буга. Ошол учурда эмне кылыш керек? Мен ушул сөздү элемин, Сүймөкул байке. Мен ушул пикиримди элемин. Сен өзүң буну терең түшүнбөсөң, бирөөгө айтып бергенде сенин сөздөрүң же жарым жартылай болот, же толук ишеничсиз болот, же болбосо ал дополнительный суроо берсе сен просто жооп бере албай каласың. Бул жерде ошо уюштуруу эң маанилүү. Жумушту туура бөлүштүрүп бериш үчүн ошол күчтүү ошол конвейер системасын билген технологду алып келиш керек. Андан тышкары эмнеге өткүлөр келбейт, анткени айлык акым азыраак чыгып калат деп коркот да. Анан кийин мен силердин средний алып аткан айлык акыңарды чыгарып берем, келгиле бир ай иштеп көрөйлү. Бирок я вам гарантирую то, что силер көбүрөөк акча табасыңар бул конвейерден деп айтып көрсө болот го деп ойлойм. Я соглашусь с коллегами. В первую очередь, это не проблема швей, это проблема собственника. На примере нашей компании. У нас нету ни одного иностранца. У нас работа начинается ровно в 8:00, линейная, а индивидуальная ровно в 9:00. У нас нет такого, что там кто-то в 12 пришел, кто-то в 10 пришел и все остальное 3/10.
Самое главное, вы должны понять, что швейный бизнес — это в первую очередь работа с людьми, это коммуникации. И если вы научитесь коммуницировать с людьми, если вы научитесь работать с людьми, тогда вы сможете объяснить человеку, и там не один человек, их много, в чем проблема, им объяснить ту задачу, которую они должны выполнять. Если вы физически, у вас нет опыта, знаний и коммуникации, то есть нет опыта такого, чтобы руководить 10-20 людьми, то сначала нужно этому научиться. Просто взять какой-то шаблон и применить на компанию, где сидит 20, 30, 40, 100 человек, это не получится. Любой шаблон, который вам дадут, даже иностранные, даже привезите турецкого технолога, не знаю, итальян, неважно. Если на работе нет трудовой дисциплины, никакой технологии вы не поставите. А чтобы трудовую дисциплину на работе поставить, вы должны научиться руководить людьми. Это коммуникация, это опыт. Только так. Жакшы. Пикирлер ушундай канааттандырарлык болдубу? Бул жерде бул жетекчиден. Жетекчи өзү ошого турса турат. Анан мен силерге дагы бир нерсени айтайын. Иштебесе иштебей эле койсун, кете берсин. Силерди укпай аткан ишкер, алар силердин үстүңөргө минип алган ишкер жумушчулар. Алар менен силерди алар каалаганда чакырып, каалаганда аванс төлөтүп, каалаганда жумушчуларды бузган адамдар ошолор. Демек андай кишилер бар болгон, буларды мен вирус бар кишилер деп эсептейм. Андай кишилерди компаниядан чыгарыш керек. Бул компаниянын характерине жараша иштеш керек келген киши. Өзүнүн мен ушундай каалайм, мен каалагандай иштейм, каалагандай кетем деген бул үйүнө барганда ушундай характерин көрсөтө берсин. А бул компания бул келгенден кийин ушул компанияда коюлган правилаларды туура аткарып иштеш керек. Андай иштебесе кетсин, 2-3 күндөн кийин уга турган кишини алып келесиңер. И келгенде ушундай болуш керек, келгенде ал дагы ушул сыяктуу вирус менен келбеш керек. Таза, ички дүйнөсү таза болуп, бул жерге келгенде мен бул компаниянын ою менен, пикири менен, планы менен мен ушул алдыга жылам, ошондо мен үй бүлөмө туура багам деген пикирде келбесе, бул келип алып силерди келген киши, наоборот, 5-6 кишини ээрчитип алып кетиши мүмкүн. Бул көрдүк да. Эми ушул сыяктуу жумасына төлөм бар, айына төлөм бар. Эгерде жумушчуларды силер айына төлөмгө алып келген болсоңор, күн келип булар ошондой правилага көнөт. Биз жумасына берсеңиз деле акча жетпейт аларга, айына берсеңиз деле жетпейт. Болгон алар менен сүйлөшүш керек. Баягы финансылык грамотностьты үйрөтүш керек буларга. Кантип акчаны колдонуш керек, кандай ишти алып барыш керек, эмне болот, менде турсам эмне болот, сенде турсам эмне болот деген бүт ушундай нерселерге жетекчинин өзү бир мисал болуп бериш керек. Ошондон кийин бул жумушчу ушул жерге бир көңүлү түшүп, силердин айтканыңар менен чогуу кыймылдаш керек. Кийинки суроону неметели? Допустим, вот 4 линии, да, ну вот у нас тоже конвейерная система. На 2 линии, допустим, 1 супервайзер, на остальные 2 линии еще 1 супервайзер. А еще помимо них у нас есть, допустим, ОТК межпроцесс, там потом итоговый, да, который целое изделие проверяет. А еще технолог есть, плюс еще, допустим, помощник технолога. И это все закладывается в себестоимость изделия. Там же ценник прям, ну, большой же получается, или как это? Вот это правильно то, что мы всех их закладываем? Себестоимость го? Да, себестоимость личная. Ооба, мисалы үчүн 15 кыз отуруп иштеп атат, хронометраждары бүт бардыгы коюлган, анын арасында бизде мисалы үчүн ассистент швея деген бар. Ал киши дагы ошолорду ордунан тургуза койбой, крою жетпей аткан жерден кройду алып, бири-бирине жеткирип, карап берип турат. Жол болсо оодарыш керек болгон болсо, жанына барып оодарып турат. Бул тигүүчү эч убакта буну оодарып, машинка бош күтүп калбаш керек. Эгерде бул тез ушул кыймылдарды кылып турган болсо, бунун себестоимосту албетте тигилип аткан кыздын изделиянын үстүнө отуруш керек. И ошону менен бирге бул жерде жүргөн технолог болсун, технологдун жардамчылары болсун, бунун баардыгы бир себестоимостко келип отуруш керек. Мен ушундай түшүндүмбү? Сиз сурооңуз ушундай болчу? Себеби биз азыр кантип тез иштетүүнүн жолдорунда дагы ушул конвейердин ичинде мен айтып кетким келген нерсе, конвейерге отурган кыздын эч убакытта
башка жака көңүлү турбаш керек. Себеби бул секунда ушунчалык эсептелген, бул сууга ичип барып келген, суу ичкен барып келген болсо дагы бунун алды көбөйүп кетет да. Ошон үчүн бул киши отурдубу, отургандан кийин обедке чейин бул турбаш керек. Суу ичкиси келген болсо ассистент швей суу алып келип бериш керек. Телефонго бир нерсе келип калдыбы, аны дагы ошол жерде алаксыбаш керек да. Айткым келген нерсе, бул баардык процесстин немеси жүрүүсү токтобой иштеш үчүн сырттагы жардам берген кишилер иштетип туруш керек. Себеби машинка өзү автомат машинка, бул машинка токтобой иштеш керек, же болбосо убактысын кетирбешибиз керек да. Дагы бир кошумча, конвейерде же хронометражда бул тигүүчүнүн эле убакыты эмес, хорошо? Швея деп айтып кое берелиби, тигүүчүнүн эле убакыты эмес. Ошол жерде иштеген жетекчисинен баштап, ошол жердеги эми бизге жардам берип жууп аткан бир эме болгон болсо, ошонун убактысына чейин эсептелине турган нерсе. Бул биздин фабриканын жарымы тигүүчүлөр, жарымынын дагы ар биринин жумушу бар. ОТК, упаковка, ассистент, бригадир, булардын дагы убакыттары бар. Булардын дагы убакыты эсептелинип, булардын дагы пландары аныкталып, буларга дагы задача коюлуш керек. Жөн эле айлыкка келип жетекчилердин арасында жетекчи болуп жүрүү эмес. По поводу этот хронометраж, есть какая-то конкретная формула, может быть, вот как вычислить хронометраж? Есть стандарты, каждой операции есть стандарты, на каждую операцию есть книги, есть эти в вузах, это все есть, это в интернете все есть, это все есть, да. На каждую операцию есть своя норма. Вот поэтому мы можем применять все это в своем производстве, просто его адаптировать под свое производство, где-то больше, где-то меньше, это все индивидуально, но стандарты есть, ГОСТы еще Советского Союза, они остались, да. Вот нам, мне кажется, в Кыргызстан нужно уже вводить свои стандарты, ГОСТы, чтобы, да, свои именно от Минэконома, все это от правительства сделать, чтобы мы на уровень уже другой выходили. Да, это все есть. А мо неме боюнча последний вопрос. Сейчас вот в связи с тем, что раньше вроде бы текстильного брака было меньше, да, вот у поставщиков, но сейчас как будто бы увеличился, да, вот этот процент брака в тканях, или это только у нас? Сейчас вот лучше работать на давальческом сырье, чем уже под ключ, такое ощущение складывается. Да, сейчас вот мы тоже заметили, что ткань качество намного ухудшилось, но, скорее всего, все-таки, так как нашлись, мы можем уже самостоятельно сами, уже многие сами ездят и заказывают под себя, ткань привозят, а то, что все-таки Мадина везет, насколько мы знаем, понимаем, это все-таки такие остаточные ткани по более дешевой цене, которые везет Мадина, да, поэтому там качество не очень идет. Поэтому тут только такой выход, желательно самим заказывать ткань, потому что вы можете выбрать качество за эту же цену. На давальском сырье, ну, мы тоже работаем на давальском сырье, тут здесь вообще проблем никаких нету. То есть, да, там легче, они, ну, там тоже может такая ситуация, что давальское сырье тоже может с браком прийти, и этого тоже не избежать, в принципе. Азыр бул жака айтып кетпедиби, жана адамдарды жардамчы адамдар ала унутпайлыбы? Ошол себеске кошулуп эсептелет да негизичи. Акыркы учурларда бизде мындай цена боюнча товардын ценасын заказчиктер түшүрүп атышат да. Биз мисалы мен өзүм башында бизде административный расход деп эсептейбиз, ошону кошобуз да, ошол жакта зарплатада отурган бүт бар кирет. Биз эми ошону дагы бир 4-5 адам алгыбыз келип атат. Бирок алсак биздин товардын себеси кичине жогорулап кетип атат да. Анан биз жанагы азыркы заказчиктерден аябай ценаны ылдый кылып атканына байланыштуу ала албай атабыз. Же коркпой эле алыш керекпи, кандай кылыш керек? Рушат, я отвечу. Во-первых, когда вот общий вопрос, да, насчет добавочной цены, ну, предположим, да, 100 сом у вас прибыль, да, осталась, и вы, чтобы улучшить качество, нанимаете еще какого-то человека и свои 20 сомов ему отдаете. Вы получаете 8 сом прибыль. Но если вы ему 20 человеку этому не даете, вы полностью партию бракуете, вы в минус работаете. Во-первых. Второе. Цена заказчика. Большая просьба нашим коллегам, не становитесь, так скажем, подсредственным предприятием таких мелких селлеров, которые однодневки. Они сейчас, тенденция такая, все обучились, все миллионами пришли в Валберес,
и пытаются заказать, им сказали, едьте в Кыргызстан, там можно дешево. Все, их научили этому. Они приезжают и с нас требуют. Там мы говорим: Рахмат, да, все, спасибо, нас устраивает цена. Нет, нас эта цена не устраивает, потому что вы не можете поднять качество из-за того, что вы цену не даете. Вот вам нужно ОТК поставить, вы его не ставите, потому что он вам сказал, отшейте рубашку за 120 сомов. Какие 120 сомов, когда не хватает? И вся тенденция снижения себестоимости на кыргызском рынке пошива вот с этого и началось. С прошлого года, когда большая партия пошла новичков, так скажем, селлеров, которые запрашивали мизерную цену, и все соглашались, потому что, да, были проблемы, рынок просел, продаж не было, надо было швейникам тоже выживать, надо было что-то в заказы брать, себе минус брали и так далее и тому подобное. И на сегодняшний день практически в 2 раза ценник упал. Вот мы шьем рубашки по рубашкам, практически в 2 раза ценник упал. Мы стараемся держать, мы не опускаем цену. Как бы там нам тяжело, сложно не было, но это бизнес. Если прогнешься, то все. До этого я говорил, что именно мы не должны бежать за низкой себестоимостью. Это нас погубит потом. Мы проиграем. Нам нельзя слишком цену скидывать. Мы должны качество улучшить, добавить еще людей, еще производство улучшить, и наоборот ценник поднимать, и наоборот учиться выходить в премиальное качество, лучшее качество. Дагы бир маани берчү нерсе жер бар. Биз көбүнчө эле сырткы кишинин берген баасына карап атабыз да, ошол эле учурда өзүбүз канчалык эффективдүүлүгүбүздү карабай атабыз да. Биз бүгүн байкап көрсөк, ошол эле компаниянын ичинде жүргөн кишилер өзүнүн эффективдүүлүгүн 60% дагы бербей атат бүгүн. Демек, ушул нерсени 80-ге көтөрсөк, сенин себестоимостуң түшөт да. Анан биз күнөөнү сырттан карайбыз. Жок, күнөө сыртта эмес, биздин өзүбүздө. Эгерде биз себестоимосту түшүрөбүз десек, анда биз убакытты туура колдонуп, ар бир жумушчунун эффективдүүлүгүн көтөрөйлү. Ошондо биз көп акчаларды ошол жактан экономдойбуз. Ар бир жумушчу бир күндө 40 мүнөттөн же 60 мүнөттөн уурдаган болгон болсо, компанияда 100 жумушчу бар, миңдеген минуталар чыгат. И ошол акча. Биз ага эч көңүл бурбайбыз да. Ошол терең ыраазычылык келгениңиздерге биз колдон келишинче бир билгендерибиз менен бөлүшкөнгө аракет кылдык. Дагы канчалык ачык болгон болсок, биз ойлойбуз сиздерге пайдалуу болду деп ойлойбуз. Дагы сурай албай калган суроолор болгон болсо, эфирден сырткары дагы кенен отуруп сүйлөшсөк болот. Биз айткан нерселерибиз ойлойм эл үчүн пайдалуу болду. Кимдир бирөөгө керек болгон болсо, ушул жактан пайдасын алса болот деп ишенем. Рахмат. Келген коноктор, сиздерге терең ыраазычылык. Ушул Тикме Маекке бизге демөөчүлүк көрсөткөн Толор брендине дагы бир терең ыраазычылык. Толор улуттук бренди Азия Молл соода борборунун 2-чи кабатында жайгашкан. Келиңиздер, ошол жактан улуттук брендке салым кошуңуздар деп чакырып кетем. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Достор, биз Тикме Маегибизге катталыңыздар, лайк басыңыздар, башка кишилер менен бөлүшүңүздөр. Мен ойлойм, биздин сүйлөшкөн сөздөрүбүз кимдир бирөөгө керек. Жол болсо пайдасын алат. Андыктан бөлүшөбүз, катталабыз. Рахмат.